1991 жылдын аягында дүйнөдөгү эң ири держава СССР мамлекетинин кулашы менен Кыргызстан эгемендүү республика болуп жарыяланды. Жаңы түзүлгөн өлкөгө мурда союзга байланып келген экономикалык саясаттан улуттук экономикалык саясатка өтүү зарылчылыгы турган. Себеби ушундай татаал психологиялык кырдаалда экономикада жана коомдук турмушта дезориентация коркунучу күчүнө кирген. Мына ошондо өлкөдө болуп жаткан окуялардын тарыхый зор маанисин, мамлекетибиздин эгемендүү макамын сактоонун маанилүүлүгүн жакшы түшүнгөн мекенчилдер пайда болуп, өздөрүн көрсөтүштү. Дал ошол сыноо жана үмүттүн оор мезгилинде өлкө жүгүн көтөрүүнү өзүнүн жогорку парзы деп эсептеген мындай адамдардын плеядасында мен өз элиме кызмат кылууга милдеттүүмүн деген ураанды тандап алган Роза Акназарованын ишмердүүлүгү ардактуу орунду ээлейт. Аял заттын өрнөктүү эмгек жолу. Республикадагы экономиканын чордону болгон банк системасын кайрадан түзүү кыйынчылыгы турду. Жана оңойго турбаган бул ишти аткаруу ал мезгилдеги терең билимдүү кадрларга жүктөлдү. Роза Акназарова 1992 жылы Улуттук банктын түзүлүшү менен бул тармактагы татаал реформаларды ишке ашырууда уюштуруу иштеринин башында турду. Кыргызстан өзү улуттук экономикалык саясатты жүргүзүш үчүн биз баардык көрсөткүчтөрдү жаңыртышыбыз керек эле да. 1992 жылы мартта Улуттук банк болгондон кийин апрелде мен жумушка келем. Анализа экономиканын саясатты уюштуруу отделы түзүлүп, ошо отделдин башчысы болуп калам. Улуттук банкта акча кредит саясатын жүргүзүш керек болот. Улуттук валюта киргизиш керек болот. Эми ошолордун көбү менин отделиме жүктөлөт. Эң биринчи Улуттук банк деген, коммерческий банк деген мыйзамдарды кабыл алгандан кийин 93-жылы январь айында Австрияга Джон Вен институт дегенге окууга жиберилем. Макроэкономика, микроэкономика дегенди толугу менен окуп келип, ошол кезде бизде Улуттук банкта кызматкерлер абдан чоң энтузиазм менен иштешет, күнү түнү дебей. Анткени себеби убакыт тар эле. Сөзсүз түрдө улуттук валюта киргизбесе, ал мезгилде болбойт эле. Анткени себеби биздин республика дотацияда турган мамлекет. Россия рубльди ограниченный бере баштады. Көп дефициттерибиз жабылбай калды. Ошон үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүп, ошо мезгилдеги союзный республикадагы мамлекеттердин биринчиси болуп, биз ошо улуттук валютаны киргиздик. Улуттук валюта киргизгенден кийин бизде макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн эң негизги көрсөткүчтөр улуттук банкка жүктөлгөн. Анткени себеби инфляцияны эсептеш керек эле, төлөм балансын, акча кредит саясатын жүргүзүү башталды. Инфляцияны деген кантип эсептеш керек, тоже биз билбечүбүз ал мезгилде. Базарларга барып, дүкөндөргө барып, бааларды билип, төлөм балансына канча сатып атабыз, эмнени сатып атабыз, эмнени сатып алып келип атабыз деп, ошол мезгилде даяр специалисттер жок, абдан оор мезгил болгон. Сомдун киргизилишинин мааниси Кыргызстандын эгемендүү мамлекет катары калыптануу процесстери менен ажырагыс байланышта болгон. Улуттук валюта мамлекеттин экономикалык фундаментин чыңдоо менен ошондой эле эгемендүүлүктү бекемдөө процессин алдыга жылдырган. Роза Акназарова улуттук валюта сомду даярдоого, киргизүүгө жана анын туруктуу иштешин камсыз кылууга көп эмгек кылган. Андан кийин бухучетту эл аралык стандартка өткөрүш үчүн мен бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук деген управленияга башчы болуп дайындалам. Стандартка өткөргөн соң банктарды реорганизациялоо жана карыздарды реструктуризациялоо агентствосуна директор болуп дайындалам. Ошол мезгилде 13 коммерциялык банк банкрот болот. Кредит алгандар кайрыбай, акча салгандар акчасын ала албай, ошондой проблемалар болот. Знаю Розу Корчебековну с 1993 года, и до начала 2000-х годов я с ней очень плотно работал. Что я могу про нее сказать? Это профессионал с большой буквы, потому что она в свое время возглавляла отдел сводного анализа. Я ее сменял на этом посту в 1994 году. Потом Роза Корчебековна очень долго помогала Национальному банку, финансовой системе, будучи главным бухгалтером Национального банка. И еще более на тяжелом участке это агентство по реорганизации банков. Это
В советское время банки не совсем правильно работали, в начале независимости обанкротились. Многие люди, наши граждане, потеряли деньги, и Роза Карчубековна возглавляла это агентство и заставляла возвращать эти долги, много работы. Вот она носилась и выбивала деньги из тех людей, которые деньги растащили. Роза Акназарова создала самую эффективную в СНГ организацию под названием ДЕБРА, которая является, пожалуй, самой эффективной организацией по возврату кредитных, судных ресурсов, ну, попросту говоря, долгов. Но вот ДЕБРА сегодня как раз формирует новую психологию, и поэтому мы должны приучать наших граждан, что взял долг, надо вернуть обязательно. Вот эта работа делается. Ну, я бы мог много таких теплых слов сказать о всех, кто сегодня удостоен заслуженно наших государственных наград. 1998 жылы Сузакта сел жүргөндө элдердин үйүн баарын каптап кеткенден кийин там менен камсыз кылыш керек болот. Ошондо турак жай фонду түзүлөт. Ошо турак жай фондунун директору болуп, параллельно 2 жумушту аткарып калам. Ошол жерге жетекчи болуп иштеп калам. Президент барып мага 100 күндүн ичинде ушул жашап аткан элди үй менен камсыз кыласың деген талап коет. 100 күндүн ичинде 1000 там салынат. Фонду түзүп, жобосун иштеп чыгып, Роза Акназарова келип кеткен. Бүгүнкү күндөн баштап отурат дагы ошол жакын күндөрдүн ичинде сууга бериле баштайт. Үйдү сала башташыбыз керек. 100 күндүн ичинде ар бир үй бүлө үйгө кирип калгандай жардам кылалы. Фонд түзүлдү. Фондду жетектеген биздин Роза Акназарова мына көргөзбөйүн дагы бир жолу анан банкыбыздын өтө эң тың кызматкерлеринин бири, ошол баарын жакшылап бүтүрүп берсин деп булар жакшы механизмин иштеп, азыр фонд түзүлүп, фонд иштеп, кече биринчи суудалар бериле баштады деди. Ооба, чындыгында 1998 жылы болгон Сузак районундагы сел апаты Роза Корчубековна үчүн зор сыноолордун бири болду. Мына ушул зор сыноодон өз чечкиндүүлүгү, кыйын кырдаалда иштин көзүн таба билген кесипкөйлүгүн тастыктады. Күндөп түндөп Сузакта жүрдү. Жыйынтыгы менен 100 күндүн ичинде жабыр тарткан эл өзгөчө долбоор менен курулган заманбап 1000ден ашык турак жайга ээ болду. Азыр да суроо туулбай койбойт. Кантип 100 күндө 1000 үй курулду. Далилдеп айтсак, бул учурда башталган массалык курулушка, адегенде фундаментине, дубалына, чатырына, ички жасалгасына бүткөрүлгөн иштин жыйынтыгы менен бөлүп каражат берилүүсү, сапаттуу жана ыкчам бүтүрүү максатында куруучуларды атайын сыйакылар менен шыктандырып, иштин натыйжалуулугун камсыз кылган. Бул учурду Роза Корчубековна менин ишим дагы, түшүм дагы сузактыктар гана болуп калды деп эскерет. Азыр ишениш кыйын. Бул ири курулушка бюджеттен каражат коротулбай, Роза Акназарова жетектеген агентство тарабынан өндүрүлгөн карыздардын эсебинен 50 миллион сом турак жай фондусу аркылуу жумшалып, жана биринчи жолу ипотекалык кредит катары калкка узак мөөнөткө берилген. Роза Акназарованын ишмердүүлүгүндөгү илими, жеке тажрыйбасы пайдалуу болуп, жана толук ишке ашырылган. Андан кийин ошо салынгандан кийин Улуттук банкка Аскар Акаевич келип жумуштар менен таанышып. У нас агентство создано на 3 года, и мы хотели бы в перспективе что-то типа лизинговое или ипотечное что-либо создать. Поэтому мы сейчас будем прорабатывать в части... То есть потом трансформировать вот эту... Бир убакыттан кийин Жумабек Ибраимович мени чакырып, ошо сен Улуттук банкка председатель болуп дайындалмай болдуң деп айткандан кийин кайра мени социалдык фонддо көбөйлүү маселелер көп болуп атат, карызы көп, 8-9 ай товар менен берип атат пенсионерлерге, товар менен страховой взностор чогултулуп атат, көп проблема болуп атат деп ошо соцфондго мени министр председатель кылып дайындашат. На горизонте появились новые кадры. Нужно было найти кандидатуру на пост председателя социального фонда. Мы определились на том, чтобы назначить Розу Корчубековну Акназарову. И мы не ошиблись. Она была очень грамотный экономист и
понимала проблемы социального фонда и в целом экономики. Но нужно было выплачивать пенсии, пособия, зарплаты. И это была самая тяжелая часть. Нужны были реформы. И тогда мы обратили внимание на то, что многие сектора нашей экономики, многие люди не платят страховые взносы в социальный фонд. Мы приняли закон, где льготными налогами все-таки обложили малый и средний бизнес, в том числе и платежи в социальный фонд. С другой стороны, фермерам и крестьянам, сельскому населению объяснили, что нужно обеспечивать себе пенсию в будущем. И вот здесь Роза Карчубековна проявила свой организаторский и руководящий талант. Таким образом, экономика начала оживать. Через год, значит, государственный бюджет не стал финансировать социальный фонд. Я думаю, что это общая заслуга правительства, но конкретно это Роза Карчубековна проявила здесь очень большой свой такой руководящий талант. И мы сумели тогда значительно увеличить доходы пенсионного фонда. И вот я думаю, что тот период уже забывается, но это нельзя забыть. Кроме того, мы провели пенсионную реформу, и эта пенсионная реформа дала свои результаты. Думаю, что проведена была большая работа, и заслуга, конечно, Розы Карчубековны в том, что она очень, так сказать, грамотно и очень активно, и очень требовательно подходила к тому, чтобы, значит, организовать